Assalamu alaikum. Амансыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Алато спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолу сиздерге март айынын 11-нде орун ала турган Бревсиев 57-чи мелдешинин алкагында өтө турган Кубанычбек Абдисалам уулунун кезектеги беттеши жөнүндө айтып өтөбүз. Омок кайманасы менен таанылган кыргыз мушкерине бул ирет франциялык Амин Аюп каршы келет. Алдыда күтүлүп жаткан беттеш кандай статуска ээ жана кыргызстандык мушкердин жеңишке жетүүгө болгон мүмкүнчүлүгү канчалык? Ал тууралуу кененирээк алдыда айтууга аракетибизди жасайбыз. Ага чейин биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Жакшы жатасыңарбы атам, ай жакшы жатып атасыңарбы? Жакшы жатасыңарбы атам, я. Мени жеп бүттү, эмне кыйкырасың? Көрсөтүңүз сериалымды, я. Интернетим иштебей атсам да кылайын, ама. Мен сага жакшы интернет койдура алсам, өтүп кетем, өтөңдү кийип жүрө бер андай ушинтип сүйлөшөм. Ушинтип болмок экен. Ошентсек болмок экен де. Жана Сайман интернеттин койдура ал. 200дөн ашык ТВ каналдар бар экен. Интернет жөн окмуш учат дейт. Сен да жыргайсың, мен да жыргайм. Ооба эмес, жок деп атам, жок. Кайда кылып айтып атасың? Жок деп атпаймынбы? Эмне бакырасың? Анан интернет иштеп атат го, эмне кыйкырасың? Ой, интернети соң иштеп атат. Тыкынын кулагы укпайт-пы? Тыкынын кулагынын единствосы тугуп калыптыр. Эй, жок. Айтчы, давай. Кыргызстандын эң алдыңкы мушкерлеринин бири Кубаныч Абдисалам уулу өзүнүн кезектеги беттешин 11 март күнү Бревсиев 57 мелдешинин алкагында өткөрөт. Бул ирет кыргызстандык мушкерге каршы франциялык дал ушул уюмдун экс-чемпиону Амин Аюп каршы келет. Буга чейин бир топ убакыт бою Кубанычбек Абдисалам уулу аталган уюмдун өкүлдөрүнөн Аюп менен беттеш коюп берүүнү өтүнүп жүргөн. Бирок жакында эле Амин Аюп чемпиондук титулун башка мушкерге каршы өткөрүп, тактап айтканда Ахмет Амирге каршы өткөрүп, ага калыстардын чечими менен жеңилип, азыр титулу жок. Алдыда күтүлүп жаткан беттеште Франция жана кыргыз мушкерлери убактылуу чемпиондук наам үчүн күч сынашат. Келиңиздер анда мушкерлер тууралуу кененирээк айтып, андан кийин сөзүбүздү улайлы. Биринчи франциялык мушкерден баштай турган болсок, Амин Аюп учурда 26 жашта. Ал 1995 жылкы. Буга чейин өткөргөн жалпы 21 беттешинде 16 жолу жеңишке жетип, 5 жолу жеңилген. Акыркы беттешинде Брев уюмунун чемпиондук титулун коргоп, анда Ахмет Амир аттуу мушкерге жеңиштик тарттырып койгон жана өзүнүн чемпиондук курунан ажыраган. Ага чейин аталган уюмдун алкагында Машрапчан Нурзибоев, Клейтон Перейра да Сильва, Джамил Чан, Юсеф Бехпе, Ахмет Лаббан сыяктуу күчтүү мушкерлерди утуп алган болчу. Негизинен грэпплинг жаатында өтө чебер мушкер, көбүрөөк бутка турууга караганда дал ушул партерде өзүн жакшы сезет жана кайруу муунтыкмалары өтө жогорку деңгээлде экендигин белгилеп коюшубуз керек. Ал эми анын ата-андашы кыргызстандык Кубанычбек Абдисалам уулуна келе турган болсок, Омок каймана асымдуу мушкерибиз 1994 жылкы учурда 27 жашта. Өткөргөн 19 беттешинде 17 жолу жеңүү чат алып, 2 жолу утулган. Акыркы жолу 2018 жылы Михаил Одинцов аттуу мушкерге калыстардын чечими менен утулган. Андан бери өткөргөн 10 беттешинде катарынан жеңишке жетип, Бревсиев уюмунун эң алдыңкы мушкери статусуна, ошол эле мезгилде Беркут Янг Иглс уюмунун Гран-при мелдешин утуп алууга жетишти. Акыркы жолу беттешин былтыр март айында өткөрүп, анда Роландо Ди аттуу мушкерди мөөнөтүнөн мурда утуп алган болчу. Омок көп учурда бутка турууда өзүн өтө жакшы сезет жана партерде дагы өтө жакшы беттеше алат. Өз сөзүндө ал Амин Аюп менен грэпплинг боюнча да беттешүүгө даяр экендигин билдирген жайы бар. Көп убакыттан бери кыргыз ММА көрөрмандары күтүлүп жаткан беттеш качан, кайсы убакытта орун алат деп күтүп келген. Демек, аз гана убакыттан кийин Кубанычбек Абдисалам уулу чын эле Амин Аюптан күчтүүбү деген суроого жооп табат. Мен оюмча Амин Аюпка караганда Кубанычбек Абдисалам уулу универсалдуу мушкер. Бутка турууда да, ошол эле мезгилде партерде да өзүн өтө жакшы сезет. Ошондуктан Кубанычбек Абдисалам уулу алдыда күтүлүп жаткан беттеште кичине болсо дагы фаворит деп айтсак болот. Менин жеке пикиримде Кубанычбек толук 5 раунд беттеш өткөрүп, жеңишке жетүүгө аракетин жасайт. Ал эми Амин Аюп өз кезегинде көбүрөөк муунтуу, кайруу ыкмаларына аракет жасап, эрөөлдү мөөнөтүнөн мурда бүтүрүүгө талаалат кылаары турган иш.
Эмне болгон күндө дагы биз кыргызстандык мушкерибизге ийгилик каалайбыз жана жеңиш тилейбиз. Буюрса 11 март күнү Brave CF уюмунун титулун Кыргызстанга алып келет деген ишенимибиз чоң. Урматтуу достор, алдыңкы убакыттарда Кубанычбек Абдисалам уулунун алдыда күтүп жаткан беттешке болгон даярдыгы жөнүндө дагы маалыматтарды берүүгө аракетибизди жасайбыз. Андыктан биздин каналдан алыстабай, видеолорго лайк басып туруңуздар. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча саламат болуңуздар.